азыркы күндө инфо-цыгандар аябай көбөйдү го, сизди бирдегеме үйрөтөм, Wildberries'ки үйрөтөм, Озонго үйрөтөм, жана башка деген инфо-цыгандар көбөйүп кетишти. Аябай инфо-цыган деген булар кимдер? Алар эмне кылып атышат? Мисалы үчүн өздөрү Wildberries'тен анча деле көп соода кыла беришпейт, соода кылса дагы ал жерде азыраак акча таап аткан акчанын азыраак бөлүгүн Wildberries'тен табышат, а бирок көпчүлүк акчаны эмнеден табышат? Мисалы үчүн Wildberries'тен эмес, сизди Wildberries'тен иштөө боюнча курска үйрөтүп, ал жолуна үйрөтүп, ошонун негизинде көбүрөөк акча табышат. Тапкан акчасынын 90% бул бирөөлөрдү Wildberries'ке окутуу болот. Ал эми өздөрү болсо Wildberries'те тапкан акчасынын 10%-ын же 20%-ын гана табышат. Ушулар инфо-цыгандар. Эгерде сиздер да аларды ээрчитсеңиз, сиз дагы анда ошолордой инфо-цыган болуп чыгасыз. Бул боюнча чакан кичинекей бир окуя. Бир адам динозаврлар боюнча атайын факультетке тапшырып окууну бүтүптүр. Аны окууну бүтүп, динозаврлар боюнча ишке кирейин десе, иш жок экен да. Анан мен ушунча окудум, мен эми кайсы жакта окусам болот десе, сен эми динозаврлар боюнча элдерге сабак өтөсүң. Ошол жака ишке кирсең болот экен дейт экен. Анан ошол динозаврлар боюнча сабак өтүп, башка локторду динозаврга үйрөтөт экен. Динозаврдын эч кимге пайдасы жок, эч жерде аны изилдебейт. Изилдеген окумуштуулар саналуу эле бар экен дагы, мына элди алдап акча таап атат. Канчалаган адамдар динозавр окуусун бүтүп, эртең башка жакта иштеп атышат. Ошол сыяктуу канчалаган инфо-цыгандар өздөрү ал ишти жасашпайт, бирок сизди ошол ишке үйрөтүшөт. Андай инфо-цыгандардан алыс болуңуздар. Ошон үчүн дайым кимдир бирдеме үйрөнөм десе, сиз ошол окутуп аткан жактан канча киреше таап атасыз, бул жактан сабак өткөндөн канча таап атасыз. Экөөнүн катнашы кандай, экөөнүн соотношениясы кандай деп сураңыз, ошондо сизге түшүнүктүү болот. Ким инфо-цыган, ким инфо-цыган эмес. Инфо-цыган эместер өздөрү көпчүлүк акчаны жасап аткан ишинен табышат. Андан кийин алар үйрөтүп аткандан кошумча табышат. Алар көрсөтүп аткан кооз жашоо болсо, кооз жашоону алар Wildberries'тен акча таап атып ошодон жасабай атышат. Алар Amazon'дон эмес, алар сизди окутуп атып, ошонун тапкан кирешеден сизге кооз жашоону көрсөтүп атышат. Жана алар чындап Wildberries'тен же Amazon'дон акча таап атышкан жок. Эмнеге мындай? Эмнеге дегенде Wildberries'те же Озондо же Amazon'до акча табыш үчүн көп акча капитал кириш керек. Ал капиталды айландырыш керек, көп жолу айландырыш керек. Ал дүкөндө ал ошол точканы раскрутка кылыш керек. Ага убакыт кетет. Ал адамдар 2 жыл, 3 жылда байыгысы эмес, азыр 1 жылда байыгысы келет. Андыктан сизге 1 жылда эле байып кеттим дегенде уже бул жерде суроо да. Байып кетсе же чоң капитал менен баштады, же тажрыйбалуу келди, же болбосо инфо-цыган. Мен инфо-цыгандарга каршымын, инфо бизнеске каршы эмесмин. Эгерде ал адам көпчүлүк акчасын Wildberries'тен таап анан сизге үйрөтүп атса, ал инфо бизнесмен. Буга мен каршы эмесмин, андай адамдардан окуңуздар. Бирок инфо-цыгандарга каршымын, инфо-цыгандар бүт жалганчылар. Алардын артынан ээрчибеңиздер. Ушул сыяктуу видеолор кызык болчу болсо, лайк басабыз, комментарийге пикир жазабыз жана катталабыз.